Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, тарбия дөңгөлөгүн өтөбүз сиздер менен. Гапыр Мадаминов агайыбыздын методикасы боюнча тарбия дөңгөлөгү дегенде балдарыбызды ушул күндө кечинде бир дептер ачып коебуз дагы ар бир бетине ушундай дөңгөлөктү сызабыз. Балдарыбызды 8-9 параметр боюнча күндө текшерип турабыз. Биринчиси дене тарбиясы болот. Дене тарбия. Эми дене тарбияда биз эмнени карайбыз? Бардыгын сызып алайын. Дене тарбия, андан кийин дене тарбияга карама каршы акыл тарбия дейли. Акыл тарбия. Эгерде муну окуучулар көрүп аткан болсо, окуучулар деле өзүн өзү ушул параметрлер боюнча тарбиялай берсе болот, өзүнчө дептер ачып күндө. Муну ошо балдарыбызды биринчи тарбиялап баштайбыз дагы, анан алар өзүн өзү тарбиялап кетүүгө үйрөтүшүбүз керек да. Максат ушул. Андан кийин руханий тарбия, эмгек тарбия. Андан кийин 10 сөз макал жаттоо, 10 сөз англисче болот, орусча болот, кайсы тилди үйрөтүп атсаңыз, арабча боло берет. Андан кийин китеп окуу. Андан кийин эмгек тарбиясы, эмгекти жаздым мен. Эстетикалык тарбиялоо, эстетикалык тарбия. Анан өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү тарбиялоо. Эми мен бүгүн кыскача айтып берем бул тууралуу, кантип башташыбыз керек. Андан кийин ушул Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо деген китеби боюнча китебин алып, андан кийин ата-энелер сиздер үчүн деген китеби боюнча дагы бул ар бир параметрлерди тереңдетип дагы караса болот. Ар бирөөнө 1-ден 10-го чейин балл беребиз. Мисалы үчүн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ар бири ушундай кетет. Эми дене тарбия боюнча биринчи 3 параметрди карайлы. 1-ден 3-кө чейин балды баланын тазалыгына беребиз. Ошондо күндө кечинде карайсыз дагы, кана тырмактарыңды көрсөт дейбиз. Буттарын чет тизесине чейин карайбыз, буттарын санды манжаларынын арасын карайбыз, чачтарын карайбыз, кийимдерин карайбыз. Кир болсо бар жууп кел дейбиз, кийими кир болсо бар чечип алмаштырып кел дейбиз. Тырмактары кир болуп калса алып беребиз, тишиңди жуудуңбу деп тишин карайбыз. Анан ошонун бардыгы бүткөндөн кийин ушул 3 баллга чейин өстү. Андан кийин 3-төн 7-ге чейинки баллды биз тамак аш питание, үйдөн кандай тамактанып атат, витаминге баалуу, пайдалуу нерселерди жеп атабы, анан эшикке чыккандан кийин дагы сэндвич, там шаурма, чипсы, кириешкилерди жебей атабы, чупа-чупс, сок-пок, жаман-жуман нерселердин бардыгын биз айтып, видеолорун көрсөтүп, ушундай жаман болот деп үйрөтүшүбүз керек да, ичпегиле аларды, болбойт деп. Мына азыр балдардын көп боор алмаштыруу оорулары аябай көп болуп атат, себеби химикаттар менен биз көңүл бурбай атабыз да, аябай көп болуп кетти, арзан болуп кетти, магазинге барып каалаганын алып жей беришет. Ошону контролдоп, пайдалуу тамак жеп атабы, ошону карайбыз. Сиз ошону билесизби, ошо балаңыз менен сүйлөшүп, айтып, анан ошол 7-ге чейин коебуз. Анан 7-ден 10-го чейинкини физкультурасына коебуз да. Балабыз эртең менен же болбосо кечинде 10 жолу отжимание кыл, 10 жолу приседание кыл деп туруп, анан ошол бардык параметрлер жакшы болгондо 10 баллга чейин коюп беребиз. Өзүңүз билесиз канча балл коесуз. Максимальный 10, ортосу 5, анан эң азы эми 1-ден башталат. Экинчи, муну бүткөндөн кийин сразу руханий тарбиясын карайбыз. Руханий тарбиясын
ушул эки параметр боюнча карасак болот. Биринчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын сүннөттөрү боюнча. Сүннөттөр боюнча китепти алабыз дагы, балдарыбызды үйрөтөбүз. Мына үйгө киргенде ассаламу алейкум деп кириш керек. Андан кийин бисмиллах деп суу ичиш керек. Ошондой эле баягы жатып атканда төшөктө баягы мынтип кагыш керек. Бутты кийгенде мындай сүннөттөрдү үйрөтөбүз да. Тамак ичип атканда да бисмилля деп, оң кол менен же деп, отуруп алып тамак же, ушундай. Анан китепти алып коебуз дагы ошол сүннөттөр боюнча. Анан кечинде тамак ичип атканда бир эки хадис окуп коебуз. Эртеси болсо ошол хадисти кайра сурап коебуз. Анан өзүбүз дагы амал кылып көрсөтүшүбүз керек да. Экинчиси болсо Аллах Таала менен таанышабыз, тааныштырабыз баланы. Курани Каримдерди үйрөтөбүз. Мына бул жагычы, биягы сүннөт, биягы Курани Карим. Өзүңөр мисалы үчүн араб тилин үйрөнүшүңөр керек эң биринчи. Чубак устазыбыз айткандай, бир күндө бир тамгадан эле үйрөнсөңөр, силер бир айдын ичинде араб алфавитин үйрөнүп койсуңар. Ошону балдарыңарга үйрөтөсүңөр. Сөзсүз аны курстарга жөнөп араб курсу эмес, өзүңөр убакыт бөлүп үйрөнүшүңөр керек да. Балдар болсо, булар биз жакшы бол, муну кыл, тигини кыл, китеп оку деп кое беребиз, бирок алар укканын кылбайт, алар көргөнүн кылат да. Маймыл көрөт, маймыл кылат деген макал бар да, англис тилде. Monkey see, monkey do деп коет. Ошондуктан биз өзүбүз көрсөтүп үлгү болуп беришибиз керек да. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет деп көп айтат Гапыр агайыбыз. Мына ошол. Анан кийинки параметр 10 сөз макал жаттоо деп турат. 10 сөз макал жаттоо болгондо англисче китебиңди алып кел дейбиз дагы, ачабыз, анан сөздөрдү сурап коебуз. Мына кыргызчасы же болбосо орусча мектепте окуса, ошол орусча сөздөрдү окуйбуз дагы, англисче которуп бер дейбиз. Ошентип текшерип коебуз. Анан күндө бирден макал айтып берсин. Ошондой эле макал айтып бериш үчүн биздин үйдө дагы макал лакаптар боюнча китептер болуш керек. Элестете бериңиз, эми күнүнө бирден макал жаттап, кайра унутуп калып, кайталап жаттап отуруп, бир жылда 200 макал жаттап ала турган болсо, балаңызды макал айтышуудан эч ким жеңе албай калат да. Көбүнчө оңой менен жеңиш кыйын болуп калат. Анан макал лакаптарды жаттаганда дагы балдардын мындай кругозору, ой жүгүртүүсү кенен боло баштайт да, кадимкидей. Эли чөнөр кенчи деп айтып, күндө айта берсеңер, мына кенч деген эмне, өнөр деген эмне деп ой жүгүртүп баштайт. Же телефонго кирип кетеби балдарыбыз, же ушинтип үйрөтөбүзбү, мына. Ушинтип анан күндө ошол сөздөрдү сурап, макалдарды сурап, анан буга дагы 1-ден 10-го чейин бал коюп берип турабыз. Кийинкиси болсо китеп окуу. Китеп окууну эми мисалы 4-үчү класска чейин, минутасына чейин кичинекей эле бир жомок окуп берип турса болот бир күндөчү. Анан 4-үчү класстан чоң болсо, мисалы уже бир жумада бирден китеп требует этип баштасаңыз болот да. Бир жумада бир китеп деле негизи аз, бирок баары бир эми ошону требует этип баштасак, балдар өзү кызыгып анан көп окуй баштайт да. Айылдагы, областтагы, шаардагы китепканаларга балдарыбызды жаздырып коелу, метрикасын коюп, ал жактан көптөгөн кызыктуу китептер бар. Үйгө алып келип, 2-3 китептен окусун. Андан кийин китеп окууну минутага да окутабыз. Минутага окутуш үчүн өзүбүз эң биринчи минутага окуйлу. Бул тууралуу акыл эмгек маданияты китеп, эмгегинин маданияты китепте дагы көп нерселер берилген. Ошол жерде айтылып атат, мына окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 80-ден 150 сөзгө чейин башталгыч класстын деңгээли болот экен. Сиз өзүңүз окуп көрүңүз дагы, өзүңүз кайсы деңгээл экенин аныктап алыңыз мына. Андан кийин 160-тан 200 сөзгө чейин бул 5-чи класстан 8-чи класска чейинки деңгээл. Анан ошол 245, 250, 260 сөздү бул 9-дан 11-чи класска чейинки деңгээлдер болуп эсептелинет экен. Бул окумуштуулардын изилдөөсү боюнча. Эми кийинки андан кийинки акыл эс тарбиясын карайбыз. Акыл эс тарбиясын караш үчүн биз ой жүгүртүүнүн мындай түрлөрү бар да. Узак ой жүгүртүү, узак мөөнөттүү, мисалы үчүн 1 жыл, 2 жылдык план, 3 жылдык, 20 жылдык план депчи.
Анан ошондой эле кенен ой жүгүртүү бар, анан терең ой жүгүртүү бар. Бүгүн биз ошо терең ой жүгүртүүнү карайлы. Терең ой жүгүртүү деген японский баягы кайдзен деген методика бар. Ошондо эмне үчүн деген суроону 5 жолу берүү болуп саналат да. Мисалы үчүн биз балдарыбызга суроо беребиз. Чоңойгондо ким болгуң келет? Анан ал айтат, эмне үчүн дейбиз. Мисалы үчүн солдат болгум келет дейт. Эмне үчүн десе дагы ойлонот. Мекенди коргойм дейт, балким досторум ушундай же ушундай кино көрдүм деп айтабы. Анан эмне үчүн, эмне үчүн ошондой, анан эмне үчүн аны деп улам эмне үчүн деген суроону бере берсек, бала уже терең ой жүгүртүп баштайт да. Анан мектептеги баягы успеваемостьтарды карасак болот. Мисалы үчүн мектептен 4-5терди алып келип атабы. Мисалы өзүңүз мындай карап туруп 1-3 чейин 20 жолу эмне үчүн деген суроону берип, мээсинде ой жүгүртүүсүн казасыз. Экинчиси болсо 3-7 чейин мектептеги алган 4-5 балдарын берсеңиз болот да. 5 алып келсең, күнүнө 2-5, 3-5 алып келсең, мына буга чейин коебуз дейсиз. Анан калганын дагы ар кандай логикалык тапшырмаларды өзүңүз карап, табышмак китептерди алып келип коюп, ошолордон окуп берип, анан интернеттен эле таап окуп бере берем дебеңиз. Үйгө китеп алып келип коюш керек да, ошол боюнчачы. Китеп болсо анан кызыктуу болот. Бала да каалаган учурунда ала алат. Интернеттен таппай калабыз биз. Анан дайыма эле биз издеген нерселер чыга бербейт, ал жерде алак сутуучу нерселер бар. Ошон үчүн китеп керек да. Ошондо үй бүлөдө минимум 300 китебибиз болуш керек биздики. Үй бүлөлүк китепкананы уюштуралы. Эгерде китепканабыз жок болсо, балдар эмнеге кызыгыш керек? Биз китеп оку деп айтсак, алар өзүнөн өзү эле кызыгып калыш керекпи үйдө китеп жок болсо? Китепке кызыктырууну үйрөтөлү балдарга. Андан кийин эмгек тарбиясы. Эмгек тарбиясы мына бул айыл жергесинде проблема эмес. Ал эми шаарда болсо балдарды сен сабакты жакшы оку, жумуш кылбай эле кой деп аларды балкон балдары кылып тарбиялап коюшубуз мүмкүн да, ак кол кылыпчы. Анда балдарда текебердилик пайда болот да, высокомерие деп коет. Мисалы үчүн ала турган болсок, бала эгерде макул эркек болсо дагы кирди жуусун, идишти жуусун, жардам берсин очередь менен. Бул кыздын жумушу, бул эркектин жумушу деп бөлүп койбой жасатыш керек. Ошол ата энелер сиздер үчүн деген китепте Гапар Мадаминов агайыбыздын жазылып турат. Ошол жерде окумуштуулардын изилдөөлөрү бар экен. Эгерде бала кичинекейинен баштап баягы үй эмгегине тартылып, үй жумуштарын жасай турган болсо, бала өзүнө ишенип, уверенный болуп чоңоет экен да. Бул бизге керектүү нерсе да. Балдарыбыз уверенный болуп, койгон максатына жетип турса, эмне жаманбы? Ошондуктан баягы жумуш жасатабыз. Анан мисалы биз идиш жуудурбай турган болсок, анан бала мен сабакты жакшы окуйм, идиш жуубайм деп ичинен ой жүгүртөт да. Анан ошондо баягы идиш жуугандарды көргөндө ал өзүн анын жанында мындай бийик сезип калат да. Анан бул туура эмес сезим да. Текеберчилик пайда болот. Көрдүңүздөрбү? Биз өзүбүз эле тарбиялап коет экенбиз да буларды жаман жакачы. Ошого көңүл бурушубуз керек. Буга да бал коебуз. Анан өзүн өзү тарбиялоо. Өзүн өзү тарбиялоодо биз балдарыбызга жаман сапаттарды тааныштырып үйрөтүшүбүз керек. Текеберчилик деген мындай болот. Көрө албастык, ээн ооздук, чагымчылдык, түркөйлүк, ушундай баардыгын үйрөтүп берип, бул терс сапаттар дагы өзүн өзү тарбиялоо боюнча китепте, анан ата энелер сиздер үчүн деген китепте бар. 17 терс сапат келтирилген. Мына ошолордун ар бирөө менен биз балабыз 3-класс, 1-класс болсо деле айтып тааныштыра беришибиз керек. Мисалы үчүн биринчи жолу биз айтканыбызда балдарыбыз ой бул эмне деп таң калат да. Текеберлик деген ушундай бар десең, текеберлик эмне бул деп бала ой жүгүртүп баштайт кадимкидей. Балдардын мээси азыр бизге караганда баягы өсүп бараткандыктан булар көп информацияны оңоюраак үйрөнүп алат да. Биз өзүбүздөй көрбөйлү, биз уже 20 жаштан баштап мээ уже тескери кетет экен. Өнүгүүсү уже тескери карай кетет да, уже отуруп баштайт экен да. 20 жаш, 22 жашка чейин өссө, андан кийин отура баштайт. Ошондуктан азыр биз аларды өзүбүзгө салыштырбай эле үйрөнөт, айта беришибиз керек. Ошондо бала өзү эртеден кечке чейин сен эмне жөнүндө ой жүгүрттүң, мына өзүңдө ушундай жаман сапаттарды байкап калдыңбы? Байкап калсаң, мисалы бирөөнү басынтып аткан момент мына мондай болот деп айтып берип, мисалдарды көрсөтсөк, анан өзүңдө ошол нерсени байкап калсаң, мына колуңду аласың дагы жиркенем мен ушул текеберчиликтен, жиркенем деп ушундай действие кылдырып үйрөтүп коюшубуз керек да.
Ошондо баягы мээге бул сиңет дагы үйрөнүп алат. Анан эстетикалык тарбия боюнча, мисалы үчүн ата энелер өзүңөр көңүл бурсаңар, 5 класска чейинки өмүрүбүз мисалы үчүн өтүшү аябай кыйын болгон да. Жай өтөт эле. Анан 5 класстан кийин чото өтө эле тез болуп, анан акыркы 10 жыл бат эле бир көз ирмем менен өтүп кеткендей болуп калды. Күндөр аябай шуулдап учуп атат. Себеби биз уже көңүл бурбай автопилотто эле жашап калат экенбиз да. А эстетикалык тарбия деген бул таң калуу. Биз таң калууну үйрөтүшүбүз керек. То есть үйрөтүшүбүз эмес, муну маданияттын, таң калуу маданиятын калыптандырып түптөп коюшубуз керек. Кичинекей балдар көп нерсеге таң калат. Анан колуна сотка берип койсо, анан ал жерден көп нерсенин баарын көрүп алса, эч нерсеге деле таң калбай калат да. Ошондо таң калганда мээ ачылат экен дагы, анан көп нерсени үйрөнүп алат экен да. Анан ошол таң калганды, мисалы үчүн бала мына эмне үчүн асман көк, карачы кандай кооз, гүлдөр деп жөнөкөй эле ушул ручканы алып, аны карасаң, ушул кандай технология менен жасалды деп мындай таң калганды үйрөтүшүбүз керек да. Үй бүлө менен чогуу бир жумада бир жолу музейлерге барып, же тоолорго, же конокко чогуу алып барып, элге аралаштырып ушундай үйрөтүшүбүз керек мына. Эми ушул боюнча биз балдарыбызга баа коюп чыгабыз. Ар бирөө анан минтип баа коюп бириктиргенде дөңгөлөк эмей эле башка эле бир фигура болуп калышы мүмкүн да. Ошондо бул баланын келечеги кең эмес, азыр көрдүңөр дөңгөлөк мынтип айланбай атат деген сыяктуу нерсе бар да бул жердечи. Ошондуктан мына кайсы жеринен үстүндө иштешибиз керек. Анан мунун экинчи жагы бар. Ар бирөөнө биз бал бергенде баарын кошобуз дагы күндө бал деп туруп, анан ушул баллы мисалы үчүн максимальный 90 балл. Ошондой эле могу жерге дагы бир параметр өзүңүз кошуп алсаңыз болот. Мен мисалы үчүн бул жерге телефондун 100% зарядкада болуп турсун, өчпөсүн деген параметрди өзүм дагы киргизип атам да баламачы. Мисалы үчүн телефон алып заряддабай таштап кое берет. Мен чалсам өчүп болуп калат. Ошон үчүн постоянно зарядка болуп турсун деп өзүм да бир параметр кошуп койдум. Сизге дагы керектүү бир параметрди кошуп алсаңыз болот. Чектөө жок бул жерде. Анан ошол бал болгондон кийин эми алган балдарын сиз баары бир балдарыңызга мисалы үчүн акча бересиз. Ошондо муну мотивация кылып же акчага байлап коюңуз, же бир велосипед алып бер, муну алып бер, кийимди алып бер деп аткан болсо, ушунча очко чогулткандан кийин сага берем деп, мисалы ошого мотивация кылып байлап койсоңуз болот да. Баланы баягы кичинекей кезинен баштап баягы акча тапканга дагы үйрөтсөк жакшы болот. Биринчи работодатель, биринчи жумуш берүүчү өзүбүз бололу. Эмне үчүн кичинекей кезинен 11 классына чейин биз бөпөлөп, чыныгы жашоону көрсөтпөй, алам деген аперип, анан мындай багып, реалдуу жашоону көрсөтпөй, анан 18ге чыккандан кийин башка кишилердин колуна барып, ал иштеп, кагылып, согулуп, анан жашоону үйрөнүш керекпи? Чынбы? Ошону эмнеге биз кичинекей кезинен өзүн үйрөтүп койсок болбойт? Бизди ким тоскоолгон, ким тосуп атат, ким жок деп атат, чынбы? Кылсак болот да. Балдар мисалы үчүн акча кармаганда жаман үйрөнөт деп деген сөздөр бар. Булар жөн эле менталдык блоктор да. Балдарга алар деле чоң кишидей мамиле кылышыбыз керек. Түшүндүрүп айтсаң түшүнөт. Балдарда мисалы үчүн бир эки нерсе байкалды. Мен өзүм практика кылып өткөрүп атканда, ошол бир алган 5-ине 20 сомдон берем деп койсом, ошо күндөрдүн биринде баягы күндө эле дневнигин өзү алып келет, өзү ачып берип көрсөтөт, мына монча 5 алып келдим, 4 алып келдим деп. Анан күндөрдүн биринде карасам, уже бештер чото окшобойт. Бир аз башкача болуп калган. Анан карасам жасалма бештер экен. То есть акчага кызыгып, өзү уже жасап келе баштаган экен да. Анан мен айттым, бул деген преступление, кылмыш болот. Милиция сени түрмөгө тургузат. Каалайсыңбы ошондой нерсени деп, мына көрдүңүзбү, жашоодогу баягы чоң кезинде балким кылып кое турган нерсени азыр кылып атканда биз карап байкап түздөп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Экинчиден, ошо ар бир нерсесине акча төлөй берсек, мисалы үчүн бир күн айтсам, балам суу алып келип бер мага десем, канча сом бересиз деп калды да. Анан айттым, ар бир нерсеге эле акча сурай берген болбойт. Ата энеге кызмат кылыш керек, Аллах жакшы көрөт, сен мындай кылсаң, бейиш бар, тозок бар деп түшүндүрүп койсоң, түшүнөт, алар кылат экен жакшынакай эле. Андан кийинки дагы бир момент бар. Өзү чогултуп алган акчаны короткусу келбейт да. Мисалы үчүн тетрадь, ручка
тетрадь ручкаларын мисалы үчүн алыш керек болсо менден акча сурайт. Мен айтам да өзүң акча зарабатывать этип атасың, сен иштеп атасың, ушу иштеп атасың деген жумушка орноштуң деп баягы өзүбүз зарабатывать болуп атпайбыз, мээсине сиңире беребиз да кичинекей кезинен эле өзүндө самостоятельность пайда болот. Сен өзүң курот, өзүң сатып ал деп айтсак, биринчи куроткусу келбейт, анан бир күнү баягы светтин немесин көтөрүп келиптир, квитанциясынчы. Ушундай 500 сом экен, биз светке акча төлөшүбүз керекпи деп таң калат да. Ооба, светке төлөйбүз, мусорго төлөйбүз, сууга төлөйбүз, баардыгына мына акча төлөнөт. Сен дагы жардам бер. Эми ал 2 класс кези эле айтып атам, жардам бер, мына төлө, сенин акчаң бар. Десем, анан ошо ары бери ойлонуп атып, андан кийин чыгарып төлөп, анан кийинки мезгилде мындай көп үйгө да продуктыларды анча мынча алып келет. Мисалы үчүн жакшы да, адамда мындай жоопкерчилик өсөт экен. Ошондуктан сиздерге дагы ушул нерсени мына сунуштайм, практика кылып колдонуңуздар.